Урматтуу Ош шаарынын бизнесмендери, бүгүн сиздерге Алымбек Татка көчөсүнүн боюнда жайгашкан Фрунзенскийдеги биринчи линиядан арендага берилүүчү 125 метр квадрат ээлеген сонун помещение жөнүндө маалымат бергени келдим. Издеп жүргөндөр болсо тааныштарга жиберип коебуз. Мен турган жер Алымбек Татка кең көчөсүнүн боюнда жайгашкан Фрунзенскийдеги Life Park турак жайы. Ушул турак жайдын экинчи этажында мына ушул жер арендага берилет экен. Кафе ачсаңыздар болот, любой нерсе кыскасы болот тургандар. Ош шаарынын мэриясынан болгону 700 метр жакындыкта жайгашкан. Бул тарапта Жаңы Доор кафеси ошонун бет маңдайында болуп калат достор. Карасаңыздар бул жерде эсин номери да жазылган 0220 20 07 20 турганда 06 эмес 07 20. Ошол номерге чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Аренда баасы келишимдүү 125 метр квадратты ээлейт. Анда эмесе сиздерге помещение үчүн сонуку көрсөтүп берейин. Биздин каналга катталып, лайктан басып кетиңиздер. Достор, биринчи линияда жайгашкан Life Park турак жайынын экинчи кабатында болуп калат. Мына жакта маңдайыбызда Жаңы Доор кафеси жайгашкан. Ошонун бет маңдайындагы Life Park турак жайынын экинчи кабатында 125 метр квадратты ээлеген бизнеске өтө ыңгайлуу ушул помещение узак мөөнөткө договор менен арендага берилет экен достор. Бул тарапта санузел жайгашкан, учетчик, газ, суунун бардын түтүкчөлөрү мына ушул жерге чейин сонун болуп келген. Мага эң жаккан жери сонун ушундай эки тараптан тең, сол тараптан маңдайыбыздан сонун панорамдуу айнектери бар экен. Под бизнес, под кафе тургандар өтө жакшы вариант, урматтуу бизнесмендер. Мына ушул помещениени арендага алып, буюрса өзүңүздөрдүн сонун кафеңиздерди ачсаңыздар болот. Кафеге, магазинге, любой нерсеге иншалла ыңгайлуу. Өзүңүздөр сонун кылып буюрса ремонтун бүтүрүп алсаңыздар болот. Асты кафел болгон, дубалдар сонун грунтовка болгон экен достор. Калганын буюрса өзүңүздөр сонун кылып буюрса бүтүрүп алсаңыздар болот. Эсин номерин экранга жазып койдум. Ошол номерге чалып, мына ушул арендага бериле турган жерди алып, договорду түзүп, бизнести баштасаңыздар болот достор.